Бул мыйзам өзү негизи илгери Союз убагында өтө күчүндө болгон экен. 1999 жылдан тартып жаратылган чыгармалардын, ырлардын авторларына ырды аткаруучулар кыргыз патентке акы төлөш керек деген токтом чыккан. Бирок бул жагдайдын аты болгон менен заты билинбей келгенин обончулар тастыкташат. Анан ошол обончулардын ырларын ырдагандар гана той аштардан акча таап, бирок обончуларга көңүл бурулбай калган. Биз кыргыз патенттен акча алып турабыз. Жылына негизи алышыбыз керек, бирок 2 жылда, 3 жылда бир телефон чалуу болот. Барабыз, сага ушунча акча чыгыптыр дейт, алабыз. Канча алып чыгат? Бирок негизи мындайча айтканда туңгуюк кайсыл кафе ресторандан канча сом чогулту, кайсы радио теледен канча сом алды, ал жөнүндө отчет берилбейт. Ал жөнүндө эч кандай кагаз документ жок. Орточо эсеп менен 3000-4000. Ар бир ырдын авторлорунун автордук укуктары эске алынбай калып жатканын жаратуучулар белгилешет. Эгер кафе, ресторанда аткарылган ырлар үчүн ресторандын ээси, ырчы, музыканттардан акы алып, кыргыз патентке акча төлөп бере турган болсо, обончу композиторлор үчүн жакшы болмок дейт ырчы Эмил Балтагулов. Бирок эгерде ушул мыйзам ишке аша турган болсо, биз албетте обончулар, акындар, жазуучулар аябай сүйүнөт деп ойлойм. Анан ошол мыйзамдын үстүнөн иштегендер так иштесе, жанагындай отчеттор болсо, ортодо акчалар кайсы жака жок болуп кетип атат. Ошол нерселер мындай бүдөмүк болбой, туңгуюк болбой бир ачык болсо. Мисалы, эс алуучу кафелерде коюлган ырлардын ар бирине акы төлөнө турган болсо, жалаң эле чыгымга учурап калабыз го дешет шаардагы кафе-ресторан ээлери. Бардыгына төлөп аткан аз келгенси, самый последний мындан башка закон таппай калыптырбы? Анткени көпчүлүгү жеке менчик. Биз ансыз деле салык төлөп жатканыбыз жетишет деп тынчсызданышат. Биринчиден бул кафенин турган турпаты койчу негизи эле кылдай нерсеге деле патент, налогтун баарын төлөнүп келатат. Кыргыз патенттин ушул музыканттардан акча алып, кафе, ресторандар налог төлөсүн дегенге мен толугу менен каршымын. Анан эми келип туруп кыргыз патенти ушуну ойлоп чыгарган, бул өтө эле уят нерсе болсо керек деп ойлойм. Бул тургай ар бир телеканалдардан кеткен ырлар үчүн дагы телеканал ырчыларга гонорар төлөшү керек деген кыргыз патент талап кылууда. Эгер андай болбосо, ырдын авторлору менен келишим түзүүнү билдирди. Ал эми кыргыз патенттин өкүлдөрү бизге интервью берүүдөн баш тартты. Азыр жаңы мыйзамдарды киргизип алып, андай болсо, кичине эл кыйналып калат да. Ал ырды мисалы канча жылдар бою изденип, аракет кылып, ошонун натыйжасында ошол немеге жетишти. Ошол ырларды мисалы, ошо кафелерде, ресторандарда ырдаса мисалы, ошолордун немеси эмгеги дагы акталып, ошолорго акча төлөп берген абдан туура эле болмок. Ошол ресторандын ээси туура айтып атат, налог төлөгөндөн кийин анан ар бир ырчыдан налог алган туура эмес го? Ырдагысы келсе, мындай ырдаса болот, атак мындай ошол аркылуу акча таап, же болсо анын авторский право укугун бузуп ырдаганга мүмкүнчүлүгү эмес, ал укугу жок деп ойлойм. Мисалы мен Жалал Абад областынан караштуу кафеде иштейм. Мен кайер экенин айта албайм. Бирок азыр ар бир кафеде, ресторандарда канчалаган музыканттар, ырчылар, тамадалар чыгып атат. Бирок мен музыканттар үчүн кыргыз патентине мен патент төлөй албаймын. Мисалы, башка мамлекеттерде биз башка мамлекетте Европада бул каттуу көзмөлгө алынган да, ошол авторлорго төлөп берилет. Жараткан чыгармасын обончулар ырчыларга өздөрү келишкен суммада сатышат. Бирок алардын эмгектерин баалоо же гонорар түрүндө берилүүчү сумманы азыр телеканал, кафе, ресторандардагы ырчылардан алууну кыргыз патент талап кылууда. Ал эми ресторан ээлери каатчылык заманда акы төлөөгө чамалары жок экенин билдиришүүдө. Уланбек Абдрахимов, Алимбек Равшанбек уулу, Сентябрь, Жалал Абад.